2025-жылдын 5-июнунда балыкчы шаарында ысык көлдүн экологиялык абалын жакшыртуу жана мыйзамсыз балык улоого бөгөт коюу максатында көлдүн жээгинде жана суу мейкиндигинде тазалоо иш-чарасы уюштурулду. Ички иштер бөлүмү жана башка кызматтар арасында иш-чарага түзүлдү. Аталган иш-чара Кыргыз Республикасынын президентинин экологиялык коопсуздук боюнча жарлыгынын жана Ички иштер министрлигинин жетекчилигинин тапшырмасына ылайык балыкчы шаарынын мэриясы жана шаардык ички иштер бөлүмү тарабынан уюштурулду. Иш-чаранын жүрүшүндө атайын түзүлгөн жумушчу топ тарабынан көл жээгинде жана суунун ичинде мыйзамсыз коюлган балык торлору аныкталып алынып салынды. Бүгүн 2025-жылдын 5-июнунда эртең мененки 8:00-дон баштап өзгөчө кырдаалдар бөлүмү жана күч түзүмдөрү жалпы 131 жарлыкты аткаруу максатында рейдтик иш-чарага чыктык. Рейдтик иш-чаранын негизинде Ак Өлөң тараптан жана Саргамыш тараптардан болжол менен 200 метрдей атайын синтетикалык торлор табылды. Бирок эски, алар жаңы деле торлор көрүнгөн жок. Алардын баарын чыгарып, жаңы эле жеринен келип кесип, уничтоженияга кетирдик. Бул аракеттер ысык көлдүн биологиялык ар түрдүүлүгүн жана жаратылыш ресурстарын коргоого багытталган. Жүргүзгөн иш-чаранын негизинде мурда мыйзамсыз салынган балык улоо торлору алынды. Азыркы күндө бул күнүгө биз ушул тиешелүү кызматтар менен координациялык кеңешмеде иш-мерчем түзүлүп, иш-мерчемдин негизинде, график негизинде ар бир ушу көлдүн балык шаарындагы акваториясындагы көлдүн үстүн тазалоо боюнча жана мыйзамсыз балык улоо жана мыйзамсыз аңчылык боюнча иш-чара өткөзүлүп турулат. Бул иш-чаралар мындан арада туруктуу негизде өткөрүлүп турат. Максат мыйзамсыз балык улоого бөгөт коюу менен катар коомчулукту экологиялык жоопкерчиликке үндөө жана жаратылышка болгон камкор мамилени калыптандыруу.